Саламатсыздарбы? Парламентаризм сабактары көрсөтүүбүздүн бүгүнкү темасы чет өлкөдө иштеп жүргөн кыргызстандык мигранттардын абалы жана аларга укуктук жактан колдоо көрсөтүү аракеттери болмокчу. Студиябыздын коноктору депутаттар Каныбек Иманалиев жана Айда Касмалиева. Кош келдиңиздер. Маегибизди баштаардан мурда жыйындар залынан алынган тасманы көрүп алсак. Мигрант мекендештериме, бир бакча, бир дарактын сабак элек, бир китептин барак элек, bir күнү шамал согуп бороон уруп таркадык анда таңда агар элек. Айылда ата энең балаң калды, насыят төлөй албай агаң калды. Кыргыздар нан бышырып Сахалинде, кыргыздар гүлгө айланты Магаданды. Уралда жамгыр тынбай көктөм эле, базарда кийим сатат көп эне, Кузбасста көмүр казып бир кыргыз чал, Питерде ырын окуйт өктөмеже. Мына парламент трибунасынан окуган ушуларыңыз социалдык тармакта көрүүчүлөрдүн кызыгуусун жаратты. Мисалы YouTube'да 70 миңден ашык, ал эми Facebook'та 50 миңден ашык киши көрүптүр. Дагы деле талкуу болуп атат. Каныбек мырза, айтсаңыз, мына ушуларды качан жана кандай жагдайда чыгардыңыз? Бул биз ошол мигранттар менен акыркы 15 жылда бир 20-дан ашык жол жолугуса керек. Россияда, Казакстанда, Америкада, Кореяда, Туркияда ошондой ойлор бышып жүргөн. Ырдын өзү эртең алар менен жолугашабыз деген күнү таңда жазылган. Ал эми мынакей ошол ыр жазуудан сырткары депутаттар, өкмөт, мамлекет мигранттарга кандай көмөк көрсөтө алат мындан ары? Ошо биз барган жерлерде бөлөк өлкөлөрдөн деле мигранттар бар. Тажикстан, Армения, Молдова, Өзбекстан, кээде Казакстандан деле. Бирок биз сыяктуу өзүнүн элинен өкмөт келген депутаттардын биз ганабыз. Мигранттар өзү айтат да. Биз алардын көйгөйүн баарын чечип жиберген жокпуз. Бирок мамлекеттик саясаттын негизги көңүлүн бурдурууга аракет кылып атабыз. Азыр дүйнөдө жашыл экономика деген түшүнүк бар. Ошол сыяктуу дүйнөдө жаңы түшүнүк пайда болду, мигранттардын экономикасы. Биздин ички дүң продукциясынын дээрлик жарымы мигранттардан келип атпайбы? Биздин бюджет 136 миллиард сом болсо, мигранттардыкы 170 миллиард сом болот. Биздин ички ресурстарыбыздан алда канча көп болот атпайбы? Демек, бул мигранттар мурун бул көйгөй чоң монолог болсо, бүгүнкү күндө мигранттар бул чоң инвестиция. Бул чоң бизге прогресс алып келүүчү күч. Мигранттар бул бизге чоң меценат. Мигранттар бул биздин бир туугандарыбыз. Эч убакта Кыргызстанга кайра таштап кетпей турган. Мына азыр орточо мигранттын көбүнесе 3 үйү бар. Бирөө айылда ата энесинин үйү, аны ремонт кылды, оңдоду, дарбазасын, шыбын. Россиядан бир үй алды. Себеби алар эне капиталы боюнча көбү үй алганга жетише алды акыркы 10 жылда. Анан көбү Бишкектеги турак жайлардын, жаңы турак жайлардын 80%-терин мигранттар болуп атат. 3 үйү бар кыргыз эч жакта кедей кыргыз эмес. Ошентип ал айылда элеттин экономикасын колдоп атат. Бишкекте борбордун экономикасын колдоп атат. Тияка барып Россиянын экономикасын колдоп атат. Чоң экономикалык күч болуп атпайбы? Бир эле учурда 3 жака инвестиция кылган. Бизде ошондой бөлөк тармак барбы? Ошо тескерисинче мигранттар мамлекетти колдоп калган учур болуп атат. Анан бирок ошого карабастан өткөн аптада мына парламент коомдук угуу өткөрдү. Чет өлкөдөгү ошо кыргызстандыктарды колдоо боюнча, ошол саясатты жүргүзүү боюнча угуу өткөрдү. Мына ошондон кандай натыйжа чыкты? Негизи Ибраим мырза, миграция темасы мага өтө жакында. Өзүм да мигрант болуп Оренбург шаарында атам менен иштеп жүрүп, анан бул жолу дагы ошол жумушчу топ менен биз Каныбек Капашевич, Жанар Акаев үчөөбүз барганда Ростов-на-Дону жана Краснодар шаарларына барып жолугуп келдик. Мен ошол бала чагымды элестетип баргамда ошондой эле көйгөйлөр болсо керек деп. Бирок мына азыр Каныбек мырза да айтып атат, инвесторлор депчи. Биз ошол деңгээлге жетип калыппыз да, Кыргызстанга жардам беребиз. Мисалы үчүн ар бир айылда көпүрө же жол курган мигранттар пайда болгон. Алар инвесторлор. Азыр биздин мыйзамда мындай чийки жактары бар да. Биз мекендештер дегенди кимди элестетебиз? Мекендештер дегенде мыйзамда жазылып калган Кыргызстандын жарандары, чет өлкөдө жүргөн. Бирок алар эбак эле орус жаранын Орусиянын жарандыгын алган болушу мүмкүн, же башка өлкөнүн жарандыгын алып, бирок баары бир өзүн кыргызстандык деп сезет жана биздин мекендештерге кирет да. Анан инвестор болуп келгенде биз чет өлкөлүк инвестор менен
өзүбүздүн эле мекендеш инвесторду бөлбөйт экенбиз да, мыйзам жагынанчы. Алар жер алгылары келет, үй алгылары келет, же бизнес, же завод кургулары келет. Жана ошол көпүрө же болбосо бала бакча курганда айыл өкмөттүн балансына өткөрүү боюнча дагы көйгөйлөр бар экен да. Мына ушундай азыр көйгөйлөр жаралып атат. Бул эмне дегенди түшүндүрөт? Жанагы ички дүң продукцияга салымын кошуп атышат, башка жерлерде иштерди жасап атышат. Мындай биз бөлүшүбүз керек да. Ал эми парламенттик угууда дагы сонун сунуштар айтылды. Мисалы үчүн мага Красноярск шаарындагы диаспоранын жетекчиси Назгүл айым айткан сунуш абдан жакты да, эсимде калды. Биздин балдар дейт, мисалы үчүн азыр бизге мамлекетке акча салып атышат, мигранттарыбыз. Баары бир ата энесине салат, туугандарына салат, биздин экономикага салып атышат да салымынчы. Алардын балдары салбай калат. Себеби дегенде алар биз Россиянын жараныбыз дегенде эмне калыптанып калат да, ошол жерде үй бүлө куруп, биз менен байланыш үзүлөт да. Бул тил жагынан, экономикалык байланыш дагы үзүлөт. Ошон үчүн Ысык көлдө мына жайында Артекке окшогон бир лагерь ачкыла дейт. Жана ошол жерде манасты үйрөткүлө, бизди атты кантип миниш керек, ошондой биздин каада салтты үйрөтө турган лагерь ачкыла деди да. Мен ошол эле сунуш абдан эсимде калды. Себеби дегенде биздин мыйзамдын дагы мааниси ошол да. Эми сиздер ошол депутаттар жана мигранттар менен жолукканда ушул сыяктуу сунуштар көп айтылды да. Ошолордун көпчүлүгүн аткарууга мүмкүнчүлүк жетет деп ойлойсузбу? Көйгөйлөрдү 3 бөлсөк болот. Биринчи бул Кыргыз жана Россия бийликтери эки тараптуу чечиле турган маселе. Ага байланыштуу дээрлик биз Евразияга өткөндө проблеманын 80% чечилди. Экинчи, мигранттардын өздүкү ички уюмдарына байланыштуу. Ички көз караштар, келишпестиктер бар. Аларга бир бирдиктүү устав керек окшойт. Миграция кызматы бекиткен бирдиктүү устав. Үчүнчү, Кыргыз өкмөтү, Кыргыз парламентине. Булардын маселелерин ырааттуу жана структуралыктан туура чечиш үчүн биз жыл сайын бир жылда бир күндөн өкмөт башчысы ушул жака келип, мигранттарга Кыргыз өкмөтү кандай жардам берип атат парламенттик угуу кылгалы дедик. Мигранттардын лидерлери келип катышып өздөрү суроо берсин. Ал үчүн ошо угууга бир ай калганда 3-4 министрликтин орун басары, миграция министрлиги, ички иштер министрлиги, тышкы иштер министрлиги ошо 10 миңден ашык кыргыздар жашаган шаарларды кыдырып койсо, буларга көңүл керек. Диалог кылып келсең, маселенин жарым-жартылы чечилип калат экен. Анан кийин айта кетиш керек, акыркы 1,5-2 жылда биздин миграция кызматы ишке мындай чапчан киришип, көп маселе чечип башташты. Маселе чечилип баштады. Бирок алардын мүмкүнчүлүгү чектелүү, 9 эле адам, миллион мигрант бар билесиз. Ошон менен бул мыйзам менен биз өкмөттү милдеттендирип атабыз. Кыргыз парламентинин астына келип жылына бир жолу силер элге, мигранттарга жана миллион адамга отчет бергиле, эмне иш кылып атасыңар деп. Мунун өзү өкмөттү милдеттендирет. Отчет бериш үчүн маалымат даярдаш керек да. Каяка барды, ким менен жолукту, эмне жардам берди. Анын көп маселелер чечилип баштайт. Мына жогоруда сөз болгондой, Орусиянын бир катар аймактарына депутаттар барып келбедиби? Мына ошол учурдан кыскача тасмабыз бар. Ошону көрүп алып, анан маегибизди уланталы. Эки полицейский кармайт, келип эле кармап, документиңди сурайт, Азиянын өңүн көрсө эле келип кармайт. Анан келип бар эле жайында документиң, бирок тиги сен регистрацияң кайсы жерде, ошол жерде жашайсыңбы, жүрүп мен алып барам, текшерем. Ошол эле мен бир телевизордон көрүп калдым эле, ушул иштеген жерине регистрация кылып коебуз, ошондо уруксат берет, алып беребиз. Россиянын өкмөтүнөн деди эле. Же ал болгонбу, болбогонбу билбейм, ошо менен көрүнгөн бир квартирага 1000ден, 2000ден регистрация болот. Ошол сыяктуу эле регистрациябыз бар да. Мына сиздер барып келдиңиздер. Мындан сырткары дагы ушул көп кыргызстандыктардын Орусиядагы жанагы каттоо, документ жана башка көптөгөн Россия өкмөтү, Россиянын ошол жергиликтүү бийликтерине байланыштуу суроолор көбүнчө эле. Мына Кыргызстандын, анын ичинде ошо парламенттин күчү жетеби? Ошо Орусияга кандайдыр бир таасир көрсөтүп, же болбосо байланыштарын пайдаланып, ошол Кыргызстандан барган мигранттарга жеңилирээк шарт түзүп берүүгө, алардын маселелерин чечип берүүгө. Менин оюмча жетет. Эң негизгиси биз барган жерде эле юридикалык жардам бизге жетишпейт деп атышты да. Бардык жерде юридикалык жардам, жана биздин мына отчетубузда, баяндамабызда сунуш бар. Акыйкатчынын бир замы ошо миграция боюнча алектениш керек жана барыш керек деп. Акыйкатчы болсо бизге кат жолдоду. Бизде андай бөлүм бар. Бирок ал сурап атат, биз ошо Орусияга барып, ошол жерде 3-4 кызматкерибиз отуруш керек депчи.
Анан кече дагы мына өкмөт башчысынын сайтына кирсем, ал айтып атат, жана таза коомдун алкагында биз сайт ачабыз депчи. Ошол онлайн консультация деп коет. Эң негизги маселе ушул юридикалык маселе. Экинчи маселе бул жана кош жарандуулук маселесин да көп коюп атышат да биздин мекендештерибизчи. Биздин мыйзам жол берет, а Россия тарап жол бербейт да. Аны дагы биз карап атабыз, ошол жагын дагы мына парламенттик угууда айтып чыгышты. Азыркы эң негизги качан чечилет мигранттардын маселеси да. Биз мына ушул парламенттик угуу жасап атканда, ушул мыйзамды текшерип жатканда бир нерсеге күбө болдук да. Бул ар бир уюм миграция боюнча мындай иш алып барбайт экен да. Ичара бар эле, мисалы үчүн социалдык өнүктүрүү министрлигине кайрылсаң, жок бул биз карабайбыз мигранттардын маселесин дейт. Жанагы миграция кызматы эле карайт, бирок ага мындай кандай десем күч жетпей атат да. Анан өкмөттө кеңеш деген бар. Жана кеңеш болуп совет деп коет. Ошол кеңеш бир да жолу жыйнала элек да, эч жыйнала элек. Ошол талапты да коюшту, мындай межсекторальный орган керек болуп атат да ушул жердечи. Анан Евразиясынын алкагында көп маселелер чечилип атат. Бунун анын арасына айтып кетели, пенсия маселеси дагы жакында чечилгени калды. Ушундай мындай жылдыра беришибиз керек да биз негизичи. Ошол пенсия демекчи 10-20 жылдан кийин, мисалы ошол эле Орусиянын атуулдугун алган кыргызстандыктар кайрадан Кыргызстандын атуулдугун алып бул жака келебиз дегенде, пенсия курагына келип калганда алардын ошол социалдык камсыздоосу, аларга кам көрүү мамлекет тарабынан, саламаттык сактоо жагына кам көрүү, ушулардын баардыгы кандай болуп чечилет? Бул мыйзамда каралганбы? Ошол мигранттар кайтып келгенде эмне кылабыз деген? Саламаттык сактоо боюнча эч маселе жок. Бул Евразес боюнча бүт ратификацияда каралган. Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлчүлүк барын түшүндүрүп берди. Кош атуулдук боюнча биздин мекендештер бөлөк өлкөнүн атуулдугун алса, биз аларды күнөөлөбүшүбүз керек. Мыйзам түрүндө биз аларды жазалай албайбыз. Бирок бөлөк өлкө ошону мыйзам бузуу катары карайбы, карабайбы, ал бөлөк өлкөнүн позициясына байланыштуу да. Бирок биздин мекендеш бөлөк өлкөнүн атуулу болуп жүрүп кайра келсе, биз азыркы мыйзамда бар тез атуулдугун кайра калыбына келтирип бере алабыз да. Ал эми пенсия боюнча азыркы күндө эле Россияда жүрүп пенсияга чыгып, бирок пенсиясын бияка котортуп алгандар бар. Бирок эң негизги көйгөй, жана сиз айткан, ал мыйзамдык деңгээлде, административдик деңгээлде жөнгө салына элек. Биздин жана базарда, талаада иштегендерибиз көбү пенсиялык фондко төлөбөйт да узмосун. Анан 20-30 жылдан пенсияга чыгууга туура келет. Алардын баягы эмес топтолгон жок да, пенсиялык ресурсу, фонддору. Ошондо проблема чыгышы мүмкүн. Бирок муну биринчиден биздин атуулар өздөрү билиш керек. Аяка акча төлөп турушубуз керек өз мүчөбүздү. Экинчиден Россиялык пенсиялык фонд менен биздин социалдык фонддун ортосунда дагы азыр сүйлөшүүлөр, макулдашуулар жүрүп жатат. Андан сырткары мынакей ошол биз көбүнчө эле миграция жөнүндө сөз кылганда мигранттын өзүнө көңүл бурабыз. Ал эми алардын бул жакта калган картаң ата-энеси, үй бүлөсү, бала бакырасы тууралуу кандай мындай кам көрүлүшү керек деп ойлойсуз? Негизи азыр мен да буга чейин берилген суроого жооп берип койсом, мекен карт деген түшүнүк кирип атат да. Бул абдан жакшы. Башка Орусиянын жаранын алса деле, ал келгенде оңой жол менен кайра калыбына келтирип алат да, өзүнүн жарандыгынчы, кыргыз жарандыгын. Ошол маселе дагы биздин мекендештер үчүн орчундуу экен. Ал эми бул жактагы үй бүлөсү боюнча мен эки эле маселени айтам. Бул жанагы бул жакта калган балдар болуп атат. Балдар, биз ошону дагы мыйзам чегинде ата-энелердин жоопкерчилигин күчөтөбүзбү, же алар таштап атканда мындай айыл өкмөткө көзөмөлбү, же тайыне тайтасына таштап атса, алар биз жоопкерчиликти толук алабызбы деген маселе. Экинчи маселе, биз мигранттарды инвестор деп атабыз, алар ички дүң продукциябызга кошкон салымын айтып атабыз, бирок көбүнчөсү алар которгон акча тойго жана башка мындай тойго көп кетип атат да, Куран окутууга, мындай алдыга карай өсүүгө эмес, ошол күнү эле ошол акчаны кайра эле жок кылууга мындай багытталган болот да. Ошол жактан дагы биз мындай ойлонуп көрүшүбүз керек да, кандай маселени койсок болот. Ушу эки көйгөй турат да азырчы. Жанагы коомдук угууда сиз айтпадыңызбы, мигранттардын өлкөгө кошуп аткан салымы тууралуу айтып, мына алардан келген түшкөн акча бул кумтөрдөн дагы көп экен. Бизге алар кумтөрдөн дагы көбүрөөк пайда алып келип атат деп. Бирок айрым эксперттер буга макул эмес. Кумтөр менен мигранттарды эч качан салыштырбаш керек. Мигранттар башка өлкөгө иштеп атат. Алардын күчү, жаштыгы, бүт баардыгы, билими ошол башка өлкөгө арналып атат. Ал эми кумтөр бул башка сектор деп айтышат да. Мына ушундай учурда чынында эле ошол мигранттар балким чет өлкөдөн иштеп, бул жака которгон акчага караганда аларды
бул жакка тартып мына ушул жерден жумуш ачып өз өлкөсүнө чынында эле ошол билимин тажрыйбасын колдонсо жакшы болот эле деген ой жокпу сизде? Мындай да, Кумтөрдө 25 жылдан кийин шылуундар чет өлкөлүк азыркы күнгө чейин кыргыздын байлыгын уурдап чет өлкөгө ташып атат кыргыздын байлыгын. Мигранттар чет өлкөдөн байлык таап кыргыз элин багып атат. Бир мигрант орточо эсеп менен 2-3 адамды багып атат да. Ошол Кумтөр ызычуусу бүтпөгөн жылына салык катары $11 миллион берет. Ызычуусу канча? Кумтөр боюнча бир адам жазаланган эмес. Бул жөн эле чоң саясий аншлаг болгон менен бир адам Кумтөр боюнча түрмөдө отурган эмес. Алар $2 миллиард алып келип атпайбы? Ошондой бөлөк тармак барбы? Кумтөр болбосо энергетика ушунча киреше бере алабы? Айыл чарба ушунча киреше бере алабы? Текстиль ушунча киреше бере алабы? Бере албагандан кийин, демек, ошол мигранттарга биз көңүл бурушубуз керек деп айттым. Мен да кошумчалап койсом болот. Бул жерден Каныбек мырза, мен бир эле жерден макул болбойм да. Ошол эмгек мигранттары, мекендештерибиз чын эле биздин өлкөдө калса, менимче пайдасы көбүрөөк болмок да. Экономикабызгачы. Бирок тилекке каршы андай болбой атат. Бизде андай мындай мүмкүнчүлүк жок болуп атат да. Мына ар бир 4-чү үй бүлөдө жок дегенде бир мигрант бар экен да. Анан 47% 18-29 жаштагы кыздар, балдар. 75% 35 жашка чейинки жаштарыбыз. Бул ким даярдаган отчет сиздин колуңузда? Биз өзүбүз даярдадык, ошол мыйзамды текшердик да. Негизичи соңку жылдары кандай болуп атат? Миграция агымы токтодубу же дагы деле ошол стабилдүү өнүгүү процессиндеби? Мурдагыдай эле Евразес болгондон бери дале баштап калыптанып калган 700 миң, 800 миң дейбиз, ошол сан өзгөргөн жок да. Бирок эң негизгиси айтайын дегеним, ушул жаштар болуп атпайбы? Мындай гүлдөп, аябай кыйын, айылдын кыйыны кетет. Мигрант дегенде жөн эле мындай жоош же болбосо кандай артта калган адам барбайт да. Барып ошол жерге ийгиликке жетишип, мен ошол акча табат элем, үй бүлөмдү багат элем деген адам кетип атат да. Ал кыргыздардын кыйындары да. Кыйындары барып башка өлкөнүн мисалы үчүн экономикасына салымын кошуп жатышат. Кечээ мисалы үчүн бир депутат Думадан айтып атат, $15 киргенде ар бир мигрант төлөсүн. Эмнеге төлөш керек? Алар ансыз деле ошол өлкөнүн экономикасына салымын кошуп жатышат. Ошол бизден бюджеттен акча кетип атат, алардын медицинасына жана башка камсыздоосуна деп атат да. Менин оюмча бул сунуш катары кечээ айтылды, бирок мен аябай улутчул жана бул мындай терс мамилемди билдире турган да. Ошол депутаттардын ичинде биз миграциялык агымды бир гана ошол Орусия менен Казакстанга бурбай, Европага дагы, өнүккөн өлкөлөргө дагы буруп, ошол жака тил билген, билимдүү атуулдарыбыз баргыдай шарт түзүшүбүз керек деген пикирлер да бар. Бирок ошол эле учурда мисалы чында эле ошол билимдүүлөрүбүз Кыргызстандын кыйындары ошол чет өлкөгө, өнүккөн өлкөлөргө тартылып кеткени бизге зыян эмеспи? Өткөндө президенттикке бир талапкер айтып атат, 1 миллион мигранттын баарын Кыргызстанга алып келем деп. Кыргызстанда жылына 76-80 миң окуучу мектепти бүтөт. Жыл сайын. 10 миң жумушчу орун ачсак, бул чоң жеңиш Кыргызстан үчүн. 10 миң жумушчу орун ачсак. Жаңы завод салынган жок. Территориябыз көбөйүп кеткен жок. 1 миллион адамга кайсы саясатчы азыр жумуш таап бере алат? Бул популизм, элди алдабайлы да. Тилекке каршы ушул темп менен азыр жылына 36 миң кеде кетип атат, жылына 36 миң, кээ бир жылдар 65 миң кетип атат да. Ушул темп менен өсүп отурса, жакынкы 12-15 жылда 1 миллион мигрант эмес, 2 миллион мигрант болот. Анан кайсы популист саясатчы айтып бере алат, 2 миллион мигрантка мен жумуш таап бере алам деп. Биз ага каршы күрөшүүнүн реалдуу ресурстарыбыз жок. Биз аларга шарт гана түзүп бере алышыбыз мүмкүн. Жана мигранттар кайсы өлкөгө, Европага азыркы учурда кээ бир өтө квалификациялуу адистер гана барбаса, же студент болуп барбаса, азыр Европа бүт шайлоодо, президенттик, парламенттик баардык талапкерлер мигранттарга режимди абдан катуулатабыз деп атат. Демек, Европада мигранттарга жагдай өтө оорлош баштайт. Негизи мен бир эле жерден кошула албайм да, себеби дегенде биз чын эле билим берип, орто билим берип, жана профтех билимин берип, анан даяр адамдарды эле Россияга же Казакстанга жөнөтүп атабыз да. Баардыгын медицина, алар болсо иштеп келет дагы, айрыкча аялдар, мисалы үчүн боюнда болот, 9 ай жүрөт дагы ал жакта текшерилбей, бул жака келип, мисалы үчүн биз жана эне өлүмү да көбөйүп атат. Ошондой бир көйгөйлөр бар да. Бирок мен кошулам, миллион адамга же андан көбүрөөк адамга биз жумушчу ордун түзө албайбыз, бирок баарыбыз биз аракеттенишибиз керек. Жана сөздүн башында айттым го, биздин мекендештерибиз инвестор болгон деп. Ошолорго биз шарт түзүшүбүз керек. Алардын акчасы кайтып келип,
бизге бизнес ачылыш керек же ишканалар ачылыш керек, ушул жерде жумуш орду түзүлүшү керек да, той топурларга караганда. Ошол мигранттарды кайтарып келе албайбыз, чын эле колубуздан келбейт, күчүбүз жетпейт деген бир ошончо көп адамга күчүбүз жетпейт деген бир ой пикир, көз караш мындай өкмөттө да пайда болуп калды да. Мына депутаттар сиздер да айтып атасыз. Ал эми мына Америкада азыркы учурда 11 миллион мигрант атуулдук алууну күтүп атат. Кыргызстандагы ошол тескерисинче кайра өзүнө мигранттарды жиберген эмес, мигранттарды кабыл алган өлкөгө айлана алышы ыктымалбы? Кандай болгондо ошондой деңгээлге жетет? Мындай да, ал мигранттардан башка, ички жумушсуздук канча? Кыргызстанда туруп, кээде ачуучундукту моюнга алышыбыз керек да. Армян 3 миллион армян жашайт, 7 миллион армян сыртта жашайт. 6 миллион элбиз. 4% жер айдоого жарайт. Анан кийин транзиттик өлкө эмеспиз. Кээ бир жагдайлар бар да, өтө катаал. Биз ким президент болбосун, ким депутат болбосун. Эгерде ошо миллион мигрантты алып келем деген кишиге мен сыйкылчы деп айтат элем да. Миллион эмес, 50 миңди алып келип көрөлүбү? 50 миң мигрант Кыргызстанга алып келип көрөлүчү. Каяктан жумуштап аласыз? Бир гана мүмкүнчүлүк бар. Ошол жакта иштеп келген мигрант бияктан кредит алып, анан кийин товарларын ошол жака сатса. Өкмөт ача албайт, парламент ача албайт. Бирок ошол жакта акча таап келген мигрант ачышы мүмкүн да. Мен мындай ачуу чындыкты айтып атам. Элге жагыш үчүн популисттик сөздөр менен эртең мынча ачабыз, парламент мынча жумуш жасат. Айтыңызчы, мына шайлоонун астынан бери 4 ай өттү, канча жумуш ачылды? 100 жумушчу орун ачылдыбы? Анан 100 жумушчу орунду 4 айдан бери ача албай атып, 1 миллион жумушчу орун кайдан ачабыз? Биз элди алдабашыбыз керек да. Андан көрө даяр квалификациялуу адистерди айтып атпаймынбы, дүйнөдө жаңы миграциялык экономика деген пайда болду. Азыр тетиги Ак суудан Лейлекке жетиш үчүн 2 күн жол жүрөсүң. Красноярскиден Бишкекке же Бишкектен Новосибирскке 2 саат жол жүрөсүң самолет. Азыр глобализациянын учуру, мурункудай кат жазышпайсың, Facebook, WhatsApp деген бар. Бизге Кыргызстандын адамы кайда жүрбөсүн, биринчи аман эсен болсун, экинчи кыргыз тилин унутпасын да. Бизге эң маанилүүсү ошол. Ал мисалы үчүн Америкада азыр 25 миң кыргыз бар. Ошолор ушул жака келеби азыр? Окууну бүткөндөр мигранттар келбейт. Себеби аяктагы жашоо деңгээли менен Кыргызстанда бөлөк да. Ал тургай могу Казакстанда өткөндө 3-4 ай катуу абал болду. Казак укук коргондору кордук көрсөттү. Ошондо да кайтып келе алышкан жок да. Себеби иш орду ошол жакта, күнүнкү акча тапкан ошол жакта, бияка келип кайсы жерге жумушка орношот. Дордойдо, Кара суу базарында биз Евразеске киргенде жумушчу орундар 40% азайып кетти. Аларга жаңы жумушчу алып бере алган жокпуз да. Туурабы? Жаңы завод мына акыркы 4 айда президенттик шайлоодон бери кайсы жаңы завод ачылды? Кайсы жаңы цех ачылды? Кайсы партия, жана ода кылгандардын, кайсы кыргызстандык адамга 100 жумушчу орун ачып бере алды? 4 айда кайсы 100 жумушчу орун берди? Анан кийин анын баары ишке ашпагандан кийин биз турмуштун ачуу реалиялары менен, ачуу чындыгы менен эсептешип, биз мигранттарды алдабай, алар бияка келип өзүнүн укугун коргой алгыдай мыйзамдарды жазып бере алган, бул реалдуу нерсе. Өкмөттү алып келдирип туруп, алардын астына отчет бердириш, бул да реалдуу нерсе. Жылына бир жолу мигрант күнү деп жарыялап, мигранттар Кыргызстандагы бүт бийлик өкүлдөрү менен жолууга шарт түзүп берүү, бул да реалдуу нерсе. Миллион орунга сиз саясатташтырып ийдиңиз да, кайсы 4 айдан бери президенттик шайлоодон кийин деп биздин талапкерибизге тийишипчи. Бирок негизичи мен айтып атам да, 12 киши пайда болгон. Бирок мен айтып атам да, негизи ооба биз азыр түзө албайбыз миллионго. Бирок биздин стратегиябыз баарыңыздар кете бериңиздер деген болгон туура эмес. Мамлекеттин стратегиясы 10 жылдык, 20 жылдык биз аракеттенишибиз керек. Ошол жерде жумуш ордун түзүүгө биз аракеттенишибиз керек деп эле айтып атам. Анан экинчи мына мигрант күнүн сунуштадыңыз, бул абдан жакшы самалык. Бизде мына парламенттик угуудан кийин жакшы бир мындай иш-чара өттү да. Биз төрага парламенттин спикери ошол 10-15 жылдан бери иштеп жүргөн диаспора жетекчилерине сыйлыгын тапшырды, ардак грамотасын тапшырды. Негизи биз мигрант күнүн белгилейбиз деп атабыз. Ошол мекендештер деген медальды дагы биз ошол орнотуп коелу, тапшыралы деп атабыз да. Бул дагы мындай жакшы самалык болду да жаңы жылдын алдындачы. Ушуну менен бүгүнкү талкуубуз соңуна чыкты. Каныбек Иманалиев, Айда Касымалиева, сиздерге рахмат.
Парламентаризм сабактары бүгүн миграция темасына арналды. Саламатта калыңыздар.